Саламатсыздарбы? 30 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Садыр Жапаров кийинки президенттик шайлоого катышат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө айтты. Президентибиз эмки шайлоого катышат. Ага конституция жол берет. Ошондуктан муну орто жолго таштап койбойт. Ага элибиз да уруксат бербейт. Азыр үмүтү жанданган элибиз эмки 3 жылдын ичинде жетишкендиктерге күбө болот, деди Байсалов. Жапаровдун кийинки президенттик шайлоого катышаарын анын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов да тастыктады. Кыргызстанда узак мөөнөттүү стратегиялык маанидеги эл аралык долбоорлор башталганын, ушундан улам Садыр Жапаровдун экинчи мөөнөткө барышы саясаттагы ырааттуу кадамы деп белгиледи ал. Байсалов Садыр Жапаровдун эң негизги артыкчылыгы ал уур эмес. Бул тууралуу Минкаптын төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө айтты. Президент өзү да уурдабайт жана калгандарга да уурдатпайт. 3 жыл жетиштүү, бирок бул жаңы эле башталышы. Буйруса келерки канча бир убакыттарга пландар өтө чоң, амбиция өтө күчтүү. Биз Орто Азияда гана эмес, дүйнөлүк масштабта дагы азыркы заманбап мамлекеттердин катарын толуктайбыз деп белгилеп бир эле катаны көрсөтө бербей, аны чечүүгө жардам берүүгө чакырды. Бир цитата менен Байсалов 11 журналистти камакка алуу тарбиялоо чарасы экенин айтты. Министрлер кабинетинин башчысынын орун басары Эдил Байсалов Темиров Лайф басылмасынын 11 журналисттин массалык түрдө камакка алынышы бул бийликтин тарбиялык чарасы экенин айтты. Мындай ойду ал Азаттыктын эксперттер талдайт программасында билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, бирок эл аны кемсинтүү менен чаташтырбаш керек. Жанагы жаш балдар албетте алар душман эмес, албетте жаңылышкан. Бала-баладай, башы көзү чарадай. Алардын эч кандай чыккынчылык, эч кандай маселеси жок. Аларды президентибиз болобу, органдар болобу, же сот болобу түрмөдө чиритейин деген ою жок. Бул тарбиялык маселе, бул аталык агалык милдет. Балдар, келиңиздер, ар бирибиз окуубузду окуп, жумушту кылып, бирок мурунку атмосфераны өзгөртүшүбүз керек. Ал эми кээ бир учурларда баягыда үй бүлө башчы болобу, үй кожоюну болобу кичине тартипке келтирип коюш керек, дейт ал. Президент Садыр Жапаров бул кармоолор боюнча комментарий берип жатып, кармалгандар кесипкөй журналисттер эмес, социалдык тармактарды колдонуп, жоопкерчиликсиз түрдө ар кандай маалыматтарды, анын ичинде өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч жараткан блогерлер деп билдирген. 29 январда камакка алынгандар ТИЗО 1ге өткөнү белгилүү болду. Балыкчыда 12 жаштагы кызды унаа менен коюп кетүүгө шектелген мурдагы милиция кызматкерлерине жабырлануучу тарап тосма арыз жазды. Шектүүлөргө доосу жок экенин 29 январда кыздын атасы Максатбек Байгазиев Азаттыкка билдирди. Биз шаарда жашасак, карыган ата-энеси ыйлап кечирим сурап келди. Кантип кечирбейм? Кызымдын дары-дармегин көтөрүп жатышат. 18 жашка чейин да карап беришет, деди ал. Ал арада Каракол шаардык соту кызды сүзүп кетүүгө шектелип жаткан Балыкчы шаардык милициясынын мурдагы башчысы Бектур Осмонбаевди 26 мартка чейин камакка алды. Ал эми анын иниси милициянын кызматкери Бексат Казаков эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошотулду. 26 январда 13:15 чамасында кызды унаа коюп кетип, шектүүлөр окуя болгон жерден качып кеткен. Кийин кыздын атасы коомчулукка кайрылып, кызын Балыкчы шаардык милициясынын башчысы Бектур Осмонбаев сүзүп кеткенин айтып чыккан. Балыкчы шаарындагы аймактык тескөөчү милициянын кызматкери Бекзат Казаков унааны ал айдап баратканын айтып, күнөөнү мойнуна аларын билдирген. Бирок жергиликтүү тургундар унааны ал эмес, анын агасы Балыкчы шаардык милициясынын башчысы Бектур Осмонбаев айдап баратканын айтып нааразы болушкан. Окуядан улам агайыны экөө тең ээлеген кызматынан бошотулуп, камакка алынган. Тергөө иштерин УКМК жүргүзүп жатат. Кемпир-абад иши боюнча кайыпталып жаткан Жалал Абад облусунун экс-губернатору Бектур Асанов улуттук госпиталдан жаза аткаруу кызматынын номер 31 дарылоо мекемесине которулду. Ооруканада анын моюн омурткасына операция жасалды. Бул тууралуу анын жактоочусу Эркин Бөлөкбаев билдирди. Укук коргоочулар Асанов тез арада медициналык жардамга муктаж экенин бир нече жолу айтышкан. Жыгылып кеткен саясатчы башын жана моюн омурткасын кокустатып алган. Ал ТИЗОдо болгондуктан оору баскычу дарыларды ичүүгө аргасыз болгон.